Салам достор. Биз силер менен биринчи сабагыбызда фонетика жана ошондой эле тыбыш тамгалар жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн болсо ошол тыбыштардын бөлүнүшүнө, тактап айтканда классификациясына кеңири токтолобуз. Эгер даяр болсоңор, биз баштайбыз. Дээрлик көптөгөн дүйнөлүк тилдердеги тыбыштар сыяктуу эле кыргыз тилинин тыбыштары дагы салыштырмалуу түрдө, шарттуу түрдө эки топко бөлүнөт. Албетте, биринчиси үндүүлөр, ал эми экинчиси үнсүздөр. Үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар. Анда эмесе шашпастан ар бирине кеңири токтололу. Тактап айтканда, үндүүлөргө канча тыбыш кирет, кайсы тыбыштары кирет, эмне үчүн үндүүлөр? Жана ошондой эле үнсүздөр дагы канчоо, кайсы тыбыштары кирет, эмне үчүн үнсүздөр? Мына ушул маселенин үстүндө шашпастан кеңири баян кылмакчыбыз. Биз дем чыгарабыз. Албетте, абаны айландырып туруучу күч өпкө. Демек, өпкө аркылуу дем чыгарабыз, аба чыгарабыз. Маселен көрөлү. Мен азыр дем алганда, дем чыгарганымда өпкөдөн чыккан аба эч бир жерде тоскоолдукка учураган жок, токтолгон жок, эркин чыга алды. Өзүңөр да көргүлө. Бул үндүү тыбыштардын жасалышынын биринчи таяныч белгиси. Ушул өпкөдөн чыккан аба эч кандай тоскоолдукка учурабай сыртка чыкты. Бирок бул менен тыбыш болгон жок. Эмне үчүн? Албетте, бул жерде үн жок. Эми ушул чыккан демге, чыккан абага үн кошобуз. Биринчи мен жөн гана аба чыгардым, эми экинчисине ошол эле чыккан абага үн коштум. Мына байкадыңарбы? Бул демек үндүү тыбыштардын жасалышы. Ушуга карап жыйынтык чыгара баштайбыз. Демек, өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүнүн эч бир жеринде тоскоолдукка учурабайт. Жана ошондой эле ага үн кошулуп айтылат. Мына көрдүңөрбү? Жеңил. Өпкөдөн аба чыкты. Эч кандай тоскоолдукка учураган жок. Андан соң үн кошулуп айтылды. Бул үндүү тыбыштардын жасалышынын алгачкы белгилери. Эми дагы кошумча белгилери бар. Биз үндүү тыбыштарды айтканыбызда эриндерибиз дайым ачык абалда болот. Көрдүңөрбү? Эч качан деген тыбышты эриндерибиз жабык абалда айтууга мүмкүн эмес. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ачылат. Демек, үндүү тыбыштардын бардыгы жасалганда эриндер дайым ачык абалда болот. Анда бирден эсептейбиз. Демек, өпкөдөн чыккан аба эч кандай тоскоолдукка учурабайт. Экинчиси, ага үн кошулат. Үчүнчүсү, эриндер дайым ачык абалда болот. Мына булар негизги 3 таяныч белгилер. Өпкөдөн аба чыкты, тоскоолдукка учураган жок. Үн кошулду. Эриндер ачык абалда турат. Ушул 3 белгиге таянуу менен силер өз алдыңарча үндүү тыбыштарды табууга аракет кылгыла. Ал үчүн мына маселен алдыңарда 39 тыбыш турат. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо, дал ушул жерден мен сөзүм Токтор Замат паузага баскыла дагы өз алдыңарча кааласаңар 5 минутта, кааласаңар 10 минутта ага чек коюлбайт, ойлонуп, айтып, үндүү тыбыштарды ажыратууга аракет кылгыла. Андан соң кайрадан биз баарыбыз биргеликте табууга аракет кылабыз. Арадан аз гана убакыт өттү. Демек, силер өз алдыңарча
эксперимент жүргізіп, өз алдыңарча табууга аракет кылдыңар. Билгендер болса кыйналбай гана ажыратып койдуңар. Ал эми буга чейин билелектер болса аракет кылып ажыраттыңар. Эми ошолар туурабы же айрым катачылыктар барбы? Мына ушуну тактайбыз. Анда эмесе алдыңарда кыргыз тилинин үндүү табыштары бирден эсептеп, өзүңөр бөлүштүргөн табыштар менен салыштырабыз. Слайд болуп өттү. Булардын бардыгы биригип кыргыз тилинде 14 үндүү бар экендигин далилдеди. Эгер эсептеп турган болсоңор. Демек кыргыз тилинде 14 үндүү табыш. Үндүү табыштардын дагы бир өзгөчөлүгү булардын музыкалуулугу. Болбосо обон жаратууда абдан чоң маанилүү рол ойной ала тургандыгы. Мына кыргыз эли байыртадан эле ырга, обонго, музыкага, жалпы эле чыгармачылыкка шылыктуу эл болгон. Мына ошол өздөрүнүн ырларында кыргыз эли үндүү табыштарды абдан мыкты жогорку деңгээлде пайдаланышкан ырларында. Ага бир эки мисалды келтире кетели. Анда эмесе үнсүз табыштар боюнча сөз кылууга убакыт келип жетти. Үнсүз табыштар. Биринчиден, үнсүз табыштардын үндүү табыштардан айырмасы бар. Айырмасы чоң. Биринчи эле айырмасы бул. Үндүү табыштарда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүнүн эч бир жеринде тоскоолдукка учурабай турган болсо, үнсүз табыштарда андай эмес. Үнсүз табыштарда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүнүн кайсыл бир жеринде тоскоолдукка учурайт. Экинчиси, ошол чыгып келе жаткан абага үн гана эмес, шыбыш дагы кошулуп айтылат. Ал эми үчүнчүсү, үнсүз табыштар үндүү табыштар сыяктуу эркин созулуп
айтылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Мына болду. Ушуну гана эске сактап койсоңор болот. Мына биринчиден бир үнсүз добуш айтабыз. П. 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 Мына өпкөдөн аба чыгып келе жатып эле, мына астыңкы жана үстүнкү эриндин тоскоолдугуна дуушар болду. П. Жана ошондой эле булар алыска, бийик созулуп айтыла албайт. П. Мына болду. П. Мына ушунун негизинде бардык мына кыргыз тилинде 14 үндүү болсо, калган 25-и бардыгы үнсүз добуштар. 25 үнсүз добушту катарынан айтып көрүп, ынанууга болот. Бардыгы П. К. К дегенде болжомолду ушул жерде тоскоолдук чыгарып жатат. Үн. Аба. Бусу Ф. Үстүнкү тиш менен астыңкы эринге келип тоскоолдук чыгарып жатат. Дагы бир жолу кайталайм. Үнсүз добуштарда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүнүн кайсыл бир жерине тоскоолдук учурайт. Ошол чыгып келе жаткан абага үн жана шыбыш кошулуп айтылат. Үчүнчүсү үндүү добуштар сыяктуу созулуп, ээн эркин айтылбайт. Мына ошентип биз силер менен биргеликте кыргыз тилинде 14 үндүү жана 25 үнсүз добуштар бар экендигин аныктадык.